Assalamu alaikum достор. Бүгін сіздерге пневмония туралы маалымат берүүнү туура көрүп турам. Анткени бул бир гана кышта эмес, башка мезгилдерде эле бирдей кезип калышы мүмкүн болгон оору. Жана дагы башка ооруларга көп окшош жактары болгондуктан өкпөңүз жабыркап калганын бир канча күнгө чейин билбей жүрө беришиңиз мүмкүн. Жана бул сиз үчүн өтө олуттуу зыяндарга туш кыла турган себеп болуп калышы да ыктымал. Андыктан жакшыраак билип койсоңуздар өзүңүздөргө жакшы. Ушул оору тууралуу айтыштан мурда өпкө тууралуу бир аз айтып кетпесем болбойт. Анткени ушул оору өпкөнүн оорусу, өпкөнүн өзү эмне? Билесиздер, ошол газды алмаштыра турган кычкылтек менен көмүр кычкыл газын алмаштырып, организмди кычкылтек менен толук камсыздап тура турган орган бул өпкө. Аны даракка салыштырсаңыз болот. Түзүлүшүн эки өпкө бар, оң жакта жана сол жакта. Эки өпкө жайгашкан жана сол жакта өпкөбүз бир аз болсо дагы оң жакта өпкөдөн кичиирээк. Анын себеби билесиздер, жүрөк жайгашкан ал жакта. Өйдө айтып өттүм, өпкөнү даракка салыштырсак болот, анткени бронхторубуздун түзүлүшү ошого окшоп кетет. Ал эми газды алмаштыра турган, кычкылтек менен көмүр кычкыл газын алмаштырып тура турган клеткалар болсо альвеоллор деп аталат. Алар ар бир өпкөдө 300 миллиондон альвеол бар болуп, ошолордун кызматы негизги газды алмаштырып туруу, кычкылтек менен көмүр кычкыл газын алмаштырып туруу. Ушул негизги кызмат болуп эсептелинет альвеолдордун. Жана капиллярлар менен тыгыз, ошол капиллярлар билесиздер, алар кан тамырлар, ошолор менен тыгыз байланышта болуп, же болбосо дагы да башка түшүнүктүүрөөк айта турган болсом, капиллярлар менен оролгон клеткалар деп айтсам деле болот. Диффузия аркылуу ал жерде газ алмашуу жүрөт. Демек, түшүнүңүздөр, пневмония болгондо альвеолдорубуз жабыркайт. Жана анын таасиринде сөзсүз түрдө өтө начар симптомдор болот. Демек, сиз өзүңүздүн пневмония болуп калганыңызды кантип билсеңиз болот? Мен 4-5 негизги симптомдорду айтып өтөйүн, бирок ага кошумча дагы өтө көп симптомдор бар болушу мүмкүн. Алар кайсылары? Мисалы, биринчи эле боло турган эң жаман симптом бул лихорадка, же болбосо дене табыбыңыздын өтө жогору көтөрүлүп, 38,5 ашып туруп, бирде чыйрыгып, бирде дене өтө ысып кетишибиз. Ушул биринчи симптом болуп эсептелинет. Экинчиси болсо жөтөл, анын ар кандай түрлөрү болушу мүмкүн, бирок ушул сөзсүз түрдө коштойт. Дагы бир симптом бул ушул көкүрөк тушубузда катуу оору симптому катталышы мүмкүн. Жана бул кээде болбой деле калат. Бирок албетте көп эсе бар. Дагы көп кезиге турган симптом бул какырыктын көп бөлүнүп чыгуусу. Бул дагы ошол өпкөбүздүн жабыркап калганын билдирген симптом болушу толук ыктымал. Бирок какырык башка ооруларды деле кезигип турат. Жана дагы белгилерден бул дем алуунун кыйындашы бир аз болсо дагы. Жана дагы кырылдаган, ошол дем алып дем чыгарган учурларда ушундай кырылдаган үн чыгып калат. Ушул пневмониянын негизги белгилери. Эгерде сизде алар бар болгон болсо, сөзсүз түрдө кечиктирбей терапевтке жолугушуңуз керек же пульмонологко жолугушуңуз керек. Ал сизге керектүү жардамды көрсөтөт. Жана эгерде алысыракта жашасаңыз ооруканадан, биринчи антибиотикти дарыгерге барбай туруп эле ала баштасаңыз дагы жакшы болот. Анткени бул ушундай микроб менен байланышкан оору. Демек, ооруну козгой турган негизги нерсе бул же вирустук, же бактериялык ушундай микроб болуп эсептелинет. Жана алар сиздин өпкөңүздү жабыркатат. Муну биз ооруну рентген аркылуу аныктайбыз көбүн эсе. Бул ошол сизде оору бар экенин билдирген негизги көрсөткүч деп айтсам деле болот. Жана дагы өйдө айтылган симптомдорго кошулуп туруп, сизде оору бар экендиги аныкталат. Өтө так билиш үчүн томография дагы кылдырышыңыз мүмкүн. Бирок буга көбүн эсе муктаждык деле болбойт. Рентгендин натыйжасында деле жана өйдө айтылган симптомдордун негизинде эле диагноз коюла берет. Ага кошумча кандын анализинен лейкоциттер өтө көп чыгып калат. Нормадан ашыкча жана соя дагы өтө көп чыгат нормадан. Норма
эркектердики 10га чейин, аялдардыкы 15ге чейин болсо 30-40 андан дагы жогору болуп чыгып калат. Ошол анализде жана ушунун натыйжасында дарылоо ыкмасын тезинен баштоого туура келет. Дарылоо албетте антибактериалдык дарылоо ыкмасы колдонулат. Бир учурда 2 түрдүү антибиотик колдонулат жана анын натыйжасында bir жуманын ичинде сиз жакшы болосуз. Негизи эле 2-3 күндүн ичинде эле сизде жакшылануу процесс жүрөт. Бирок толук айыгып кетүү үчүн 5 күн же 7 күн толук бойдон антибиотик алышка туура келет. Болбосо оору кайра козгошу мүмкүн же калып кетиши мүмкүн жарым жыл. Ошондо сиз көпкө чейин кыйналып жүрө бересиз. Андыктан антибиотикти калтырбай алып коюшуңуз керек болот. Жана өтөдө айтып өттүм, өтө көп башка белгилер дагы бар деп. Баш ооруу, дененин бардык жеринин оорусу, сөөктөр ооруйт. Ушундай учурда нестероидный противовоспалительный деп коет. Ошол ооруну калтырчу деп айтсак деле болот. Сезгенүүгө каршы дары-дармектердин тобу дагы сунушталат жана колдонулат дагы. Ооруну калтырчу, дене табын түшүрүүчү, парацетамол, нурофен, ушундай дары-дармектер дагы колдонулат. Жана дагы кошумча керегинен ашыгыраак 2-3 литр суу ичүү сунушталат. Анткени микробдордун баарын айдап чыгууга аз болсо дагы өзүнүн салымын кошот. Жана да кошумча айта турган болсом, пневмония болгон учурда мүмкүн болушунча жеңилирээк тамактанып турсаңыз абдан жакшы болот. Сөзсүз түрдө үйдө жатышка туура келет. Негизи өзүңүз деле ишке жөндөмдүү болбой каласыз. Бирок эгер чыдап жүрө бере турган болсоңуз, өзүңүзгө эмес башкаларга дагы зыяныңыз тийип, ооруну көп адамдарга жуктуруп коюшуңуз мүмкүн. Негизи мен айткан азыр өтө айткан нерселердин көбүн өзүңүздөр деле билесиздер, бирок кайталоо зыян кылбайт. Өтө дилгир болуп, байкагач болуп жүрүңүздөр. Грипп болуп калып 2-3 күндөн ашып кете турган болсо, сөзсүз түрдө дарыгерге барыңыз. Анткени бул сизде ойлогон грипп болбошу мүмкүн. Андан аркы тереңирээк нерсеге өтүп кеткен болушу толук ыктымал.